достор. Кандай сиңа Кызылжан ауылда. Кананда сонырга кезек берелүү? Макул. Эфирде сонунур. Эркечел сыйласа жүзүмдү, эреркеп түтпөй кетем мен. Аластап кырсыктан изимди, апакем сүйчеле чекемди. Атаканыңда бүткөн баламын, кабыл ал айткан саламын. Көңүлүм канча калса даңи, көзүмдөн учуп караның. Көрүнүп жаркты түшсү деп, көл зарлап жолун карадым. Көргөн бир күнүм курсунчу, ата тирүүлөй жетим баланын, ата тирүүлөй жетим баланын. Ырчынын ырына тартылган клиптин көркүнө көрк кошкон андагы каармандар. Бир кезде жаш болсо да берилген ролун мыкты деңгээлде ачып берген каармандар учурда бой жетип калышса, айрымдары эми гана клиптерден, теледен жылдызы жанып келе жаткан маалы. Алсак Бакыран көз Канат Дилдедосов клиптерге чейин эле телеге чыгып, элдин сүймөнчүктүү баласына айланган. Ал КТРКнын жаштар редакциясында баарын билгим келет берүүсүн алып барат. Мындан тышкары Даңазалуу ортасмасында Ибрагимдин баласынын үнүн коштогон. Аны менен катар сунуш түзсө клиптерде роль жаратат. Жакында эле Данияр Эрматовдун Адам бойдон калгын өзгөрбөй, Арсендин Энекебай, Жодарбешимдин Балапан аттуу клиптеринде тартылган. Биринчи Кунзаманова продюсерим бар. Анан ошодон чалып сурашат, клипке тартсак болобу деп. Анан эгерде макул болсо мен тартылам. Анан ошентип Эрнест Сыдыков деген байке мени жактырып калып, анан Жодарбешимдикине тартты. Даниярдын отуткуна тартты. Өстөр айтышат, мындай кыл деп. Ошону кылам мен. Клиптерге мындай 1000 сомдон болот бир клипке. Аны эмнеге жумшайсың? Аны мен эжелериме берем, кийим алганга, эфирге чыкканга. Канат учурда номер 5-улуттук компьютердик гимназияда 1-класста билим алат. Үй бүлөсүндө Канаттан тышкары 2 эжеси да бул тармакка жакын. Улуу эжеси Сезим келин сериалында Анандинин, экинчи эжеси Гүлзар болсо Чампанын үндөрүн коштошот. Ботогөз каарманым Канат болсо муну менен эле токтоп калбай, келечекте президент болууну кыялданат. Мен келечекте чоңойгондо президент болгум келет. Анын үчүн эмне кылыш керек? Анын үчүн мен мындай Кыргызстанды башка өлкөдө чоң кылып ойын кылгым келет, башка өлкөлөрдө оңдогум келет да. Канча бир туугансың? 4 бир тууганмын. Эң улуу эжем аты Сезим, анан кийин эжем аты Гүлзар, анан мен, анан бул кичинекей бөбөгүм. Эжелердин бүт бар таланты ошо ырларды устап, арнап ырдап беребиз. Бизге даярдап бересиңби? Макул. Тайгүлүк деген ырды ырдап берейин. Атам тайга мингизип, тайды таптап баккым дейт. Уктабай тал түнкүсү, күнү түнү жем чөп жейт. Чү, тайгүлүк күлүктүгүн карачы, ата бабам сыйлаган атадамдын канаты. Бул менин бөбөгүм, аты Акмарал. Бул да ырдап берсин сиздерге. Кана? Апам, жан апам, алтын апам, ай апам, туган күнүң экенго, календарды кагасаң. Апам, жан апам, алтын апам, ай апам, апам, жан апам, алтын апам, ай апам. Канат, карындашыңа сен үйрөттүңбү? Бул өзү эле эме кылат. Акшола балдардын эмесин угуп анан. Мындай концерт эме болгондо да бийлегенде бул да кошулуп бийлей берчи. Апакем көңүлдө өчпөгөн улук жан, абирок өмүрдө жоготуп ат экен.
Айжан Алтынбек кызы болсо мындан 7 жыл мурун Гүлнур Сатылганованын Апакем аттуу клибинде тартылган. Ал кезде 8 жашар кыз учурда 15 жашка чыгып 10-класстын окуучусу. Айжан клиптеги ролу үчүн $50 алып, ал акчага ролик сатып алганын айтат. Ал кезде мен 2-класста окуучумун. Ал кастинг бизге чыгарган болчу, биздин школага келип, кастингке келип, сүрөткө тартып кетишкен балдарды. 1 жыл өткөндөн кийин мен чыгырышкан, кайра фотосессияга атам экөөбүз барганбыз, анда дагы сүрөткө түшүп, арандай поза алып, сүрөткө түшүп, дагы 2-3 ай өткөндөн кийин чыгырышты да, сиз өтүп калдыңыз, Гүлнур Сатылганованын Апакемден клип болот, ошого сиз түшөсүз деп. Анан ошентип түшүп калганбыз. Апасы болуп мен апам аткарган. Мага көп деле кыйын болгон эмес, балким мен кичинекей болгондуктанбы, көп деле коркунуч жараткан эмесмин да. Апам мотивация берип турган, мындай кыл, тигиндей кыл деп. Өзүм ошол жерден унутуп калдым да, бирок апам айтып атат да, мен сени мындай кыл, тигиндей кыл десем, жок, мен өзүм кылам, мен режиссер болгам, сиз мага эчтеке айтпаңыз деп ушинтип туруш экен да. Көп деле эметишкен эмес, көбүнчөсү маанилүү эмес, бирок кийин чыккандан кийинирээк кыздар болсо тамашалап калышчы, автограф берчи деп, анан ойноп калчубуз, автограф берип, анан мен звезда болуп, мындай подиумдан баскансыз ушундай кылып ойноп жүрчүбүз, кичинекей болчубуз да. Анан кийинчерээк ошо 2-эле классымда апам иштеген Өмүралиев атындагы театрда иштеп калгам. Анда Каркырган канаты дегенде кичинекей балдардын ролун аткаргам. Аяк толтур балдар болчу, ошонун бири болуп аткаргам. Жөн эле бийлеп, ошондой эле кичинекей балдардын оюн жалгам. Андан кийин барбай калдым. Андан барбагам, боюм өсүп кеткен да. Кичинекей кыздар керек болчу. Келечекте кийимдердин дизайнери болууну көксөгөн Айжан кино искусство тармагы көңүлүнө жакын болсо да, аны хобби катары көрөөрүн айтат. Ал эми алма сабагынан алыс түшпөйт демекчи, каарманымдын клипте анча-мынча жарнамалык роликтерде роль жаратып калганы да бекеринен эмес. Анткени Айжандын ата-энеси да чыгармачыл инсандар. Ата-энем өзү актер, Алтынбек Максутов, Таякан Абазова, актер актрисалар. Азыркы учурда атам министр, культуранын министри. Апам болсо азыр жумуштан чыгып кеткен, бирок кинолорго тартып жүрөт. Азыркы кинотеатрларда чыгып атат, Асман алдында, Сүт ак деген кинолордо главный ролдорду жараткан. Мен өзүм көп деле жарыя кылбайм да. Мен школамда көп деле билишпейт, мен министрдин кызы депчи, өзүм деле көп внимание каратканды жактырбайм. Айтышат да, сен деген ата-энең ушу искусство тармакта актриса болбойсуң, сенде ушундай шыгың бар го десе, мен аны хобби катары эметким келет да, кабыл алгым келет да. Анткени азыркы Кыргызстанда көп деле эметпейт да, актерлук чеберчиликти байлашпайт. Балалуу көлдүн үрдүгүн, баласы үчүн өлгөнүн, бүктүшүп өлгөн бал үчүн не бир күтү дагы көргөнүн. Уккан адамды кайдыгер калтырбаган Султан Садыралиевдин 13 жашар баланын арманы аттуу ырына тартылган клиптин көркүн Айбек Садыров ачкан. Андагы кичинекей баланын образын ушунчалык жеткиликтүү аткаргандыктан клип азыркы күнгө чейин элдин эсинде. Ал эми Айбек болсо учурда жогорку окуу жайлардын биринде 3-курстун студенти. Мен клипке 13 жашымда тартылгам. Мен кантип тартылганым, бул мен үчүн аябай унутулгус күндөр болгон. Мен 13 жашымда өзү ошо совпадение болуп калды да ошол маалда. Анан атамдын досу аркылуу билип калдым да бул клип боюнча. Анан мени кастингке барасыңбы деп чакырышты да. Ошо клип болгонуна 1 күн калганда айтышкан да. Анан мен үйдө өзүм аябай уялчак бала болчумун да, эрке бала болуп өсүп калдым өзүм. Анан клипке сен келесиңби, келбейсиңби деген күндө айтышчы да. Анан үйдөн сен уялбай эле кой, барып тартыла бер деп көп айтышкан. Мени дагы ошо чакырып, анан кел аткар деп, анан баягы продюсер өзүнүн эмелерин айтып калды да. Эмне кылышың керек, кандай кылышың керек деп, даже сценарийди окуткан эмес да. Анан ошентип аткарып атып, анан сен иле аласыңбы деген суроолор болду да. Анан жок деп айтып аттым да. Анан бир маалда ошо папамдын досу Темирлан агай, анан мен өзүм намысыма аябай тиип койду да. Темирлан Сыманбеков эмеспи? Ошо анан намысыма тиип, сен атаңа мынтип коем, анан тигинтип коем деп аябай мындай билбейм, бир башкача болгон да ошол маалда сиздер. Анан бутуман чымчып эметип, анан ыйлатты мени. Ыйлатып анан ошентип кадрларды тартып алышты. Үйдөн дагы ыйлатышты. Ошентип анан үйдөн дагы кат жазып атып, ката жазып салып атам да, анан ката жазып салып атам деп эметип атсам,
ката болуп кетти го десем, кайра тартпайлыбы деп атпаймынбы десем, сен эмне киного тартылып жүргөнсүңбү буга чейин деген сөздөр болду. Анан ошентип жанагы мага эметкен жак аябай эстен кеткис болду да, жанагы мени бетке чаап ыргыткан жеримчи. Анткени аябай катуу жыгылып калдым да, ачыгын айтканда. Ошо атам негизи баягы театрда көп жылдан бери иштейт, ал главный художник. Анан ошо атам аркылуу эле эметип калдым го деп атам да, ошо кичинекей чагыман элечи. Анан өзүм деле андай эметчү эмесмин да, мындай кызыгып мен киного тартылам деп аябай аракет кылып умтулчу эмесмин да. Андан бери 6 жыл, 7 жыл болуп калды. Азыр мен студентмин, программисттин кесибин окуйм. Анан ошо мен окуудан колум бошобойт. Ошо окуу деп эле алек болуп жүрөм.